Дайыма сиздин тилиңизде бир дуа болуш керек. Ушул дуа Алланын астындагы биринчи Алланын буйруктарын так өтөөгө пендечилик милдетти өтөгөнөн жер бетиндеги ар бирибиздин өзүбүздүн бөлүнгөн рызкынын себебин так өтөөгө себеп болот ал дуа. Кайсы? Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Ла хаула. Мухтасару таргиб ва тархиб деген китап бар, Ибн Хаджар Асқалани, Имам Мунзири деген чоң алымдын 4 томдук китебин 2 том кылып кыскарткан. Чоң ата өзүмдүн устаз, чубак устаз тараптан да жекеде менин устазым болот, Саид Багдаш устаз. Ошо киши эмгек кылган айтат, хадис келет. Ла хаула ва ла куввата илля билlah деген дуа канча деген балампай ооруга шифа болот дейт. Оору эки түрлүү болот, конкреттүү көзгө көрүнгөн, көзгө көрүнбөгөн абстрактуу маанавый оору болот. Көзгө көрүнгөн ооруга дагы, көзгө көрүнбөгөн илдетке, дартка дава болот. Ошон үчүн туугандар ла хаула ва ла куввата илля билlah дуасын дайыма көп айтып жүрүшүбүз керек. Дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир сүннөтүндө бүтүндөй кутулуш бар. Элестетсеңиз ушул сөзгө. Ошон үчүн дин мээнети дааватка биз муктажбыз туугандар. Муну туура түшүнүш керек, мамлекет башчысынан тетигиге чейин дагы, кичинекейге чейин, мектеп директоруна чейин дагы. Качан бири-бирибизге жагабыз? Качан иман, амал салих болсун? Акча менен, башка нерсе менен, буюмдар менен жаппайбыз. Иман келтирип, жакшы амалдар кылгандарга мээримдүү Алла алардын ортосунда сүйүү берет, мухаббат берет, жакшы көрүү берет деп айтып койгон. Жанын жолу ушул. Иманды бекемдейли, имандын талаптарын, бутактарын аткарайлы, амалдарыбызды оңдойлу, көз карашыбызды оңдойлу, уккан сөзүбүздү оңдойлу. Келешке музыка ушак уга берип жүрөктүн баардыгын мусорго толтурбай, тилибиз менен ар кимди жала жаап, жалган айтып, сөгүп, тилдеп, каргап мусор толтурбай, амалыбызды оңдойлу, колубуздан, алкым, окут, бардык. Адам баласы пайгамбардын сүннөтү менен гана оңолот. Башка оңоло турган нуска жок. Эки дүйнөнүн толук бактылуу кепилдиги бир гана пайгамбарыбыздын таалимдерине баш ийип, сүннөттөрүн аткарууда койгон Алла. Буну биз жүрөгүбүзгө жазып алайлы. Эң кереметтүү инсандын артынан эрчибей анан кантип оңолот. Алла адамдарды оңдош үчүн жиберип атса. Намазды акылдуулар окуйт. Намазды Алланы сүйгөндөр окуйт. Намазды өлгөндөн кийинки жашоого ишенгендер окуйт. Намазды Алланы тааныгандар окуйт. Намазды өзүн тааныгандар окуйт. Намазды Аллаху акбар, Алла кимге тоофик берсе ошол окуйт. Ошон үчүн билип коюңуз, ибадаттардын эң абзели намаз.